Өз жашоодо бардык нерсенин эле могу аттар болот экен, анан мен бул аттарды каяктан таап коюп алат деп таң калчумун. Өзгөчө могу минип жүргөн машиналардын аттары, булар адамдардын аттарынан коюлат экен. Жана Mercedes Benz деген машина бул кадимки эле немка кыздын атынан коюлган экен. Mercedes деген кыздын аты экен, Benz деген атасынын аты экен. Биздин тил менен алып айтканда Динара Акулова деген эле машина экен туугандар. А могу Audi болсо бул 4 аялы бар кишинин машинасы экен. Ошого 4 чакегин кадап койгон мындай колесо байкасаңыздар. Ал эми Toyota деген машина болсо бул япондордун Toyotасынын атынан коюлуп калыптыр. Эми алар Toyota дей албайт экен, ошон үчүн Toyota деп коюптур. Эми мен ойлоп калдым да, эгерде бизден да мамлекет өнүгүп кетип машиналарды чыгара баштай турган болсок, биз мындай ырчылардын атынан машина чыга баштаса, мындай Land Cruiser деп эле Бекборбиев деген машина чыкса. Кайсын айдап жүрөсүң сен? Бекборбиевти айдап жүрөм, кадойлор нормальный экен, перевалга да жакшы тартат экен, просто расход көп экен деп. Ал эми жанагы Неля Кундуз деген эле, Исвит деген эле, Неля Кундуз, Анжелика деген машиналар чыкмак экен. Фура чыгара турган болсок, КамАЗ чыгарсак, булар куудулдардын аттарына туура келип калат экен, мындай дизельный вариант да, мындай каркырап, мындай Хова деп эле Абдулла депчи. Фура деп эле Рахман, Борончу, Борончу аке портер болуп калса керек, андай киширээк да. Бирок эң кызыгы ДТП болуп кеткенде сүйлөшкөндө кызыктай болуп калат экен да. Бекборбиев Неляны капталынан урган экен, чачырап кеттир дейби. Ал эчтеке эмес, наркы повороттон Рахмандын алдына Кундуз кирип кетип былжыйып калыптыр деп мындай. Бул болбойт экен, ошон үчүн биз машина чыгарбай эле, биз мындай ырчылар эле чыгарышыбыз керек экен. Рахмат. Кыргызстан өз керемет өлкө. Кыргызстанда өз керемет адамдар жашайт. Кыргызстанда жашаган адамдардын бардыгы акылдуу. Акылына чек жок. Любой темадан сүйлөсөң, любой темада сүйлөшөбүз. Биз акыркы күндөр ушунчалык билимдүү болуп кеттик. Мисалы мындай экономика жөнүндө сүйлөсөң, любой экономика жөнүндө сүйлөшөт, дин жөнүндө сүйлөсөң, любой алым дин жөнүндө сүйлөшөт. Хокус момундай саясатка кирип кетсең, бардыгы саясатчы бир башкача жашайбыз да, мындай жаңылыкка бай өлкө экенбиз бизчи. Мен мунугу майда чүйдө жаңылыктар жөнүндө көп сүйлөйм. Мен чоң жаңылыктарга анча-мынча акылым деле жете бербейт, ошон үчүн мындай өзүмө тиешелүү жаңылыктардан сүйлөп, мен кээде такси айтып болом. Бул таксиде кызык окуялар болот. Таксиге түшкөн адамдар дагы сүйлөшкөндө дагы башкача сүйлөшөт да, мындай. Бир клиент алып кетип атып эле кокусу яма кармасаң эле берки жаныңдагы клиент акыл ойгонуп кетет го. Мушу Кыргызстан кичинекей эле да, мына жолдорду оңдоп койсо болот да. Оңдоп койсо болот да. Түс кылып азып, мына жалтырат, жол мощный кылып оңдоп койсо, эч ким настроениясы түшпөй, мындай жаркылдап жайнап жүрөт эле дегенде, жүрөгүң чыгып калат. Каякта бир акылдууну салып алгам деп барып, үйүнө барып тыштасаң, үйүнүн эшигинин алдында чоң кум үйүлүп турган болот, жайылбай. Башкача жашайбыз да. Аяктан бир клиент салып алып, бери көстө айдап келатсаң, аның баштайт кой. Эми өзүбүздөн свет чыгат. Кыргызстанда светтин бардыгы мындай жаркыраттуу эле прожекторду коюп койсо десе кетип атып, аны көрүп алып чочуп кетесиң. Дайыр акылдуу бар экен деп. Аны апарып үйүнө таштасаң, анын эшигинин алдында эмес, үйүндө свети келек болот. Башкача жашап калдык го, мына башкача жашайт. Анан муну эки-экиден түшкөн клиенттердин сүйлөшкөндөрү вообще тема да мындайчы. Эгерде эркектер экөө түшүп кала турган болсо, алар мындай сүйлөшөт го, мындай кетип атып, көзүнө эмне көрүнсө сүйлөп кетет да. Бир жаңы машина өткөсө, могу машина жаңы келген окшойт, муну мощный окшойт десе беркисе, болбойт бул. Бул ходовой начар экен да. Өткөндө бир досум алды эле, вообще майды жейди экен. Коробкасы болбойт. Вообще беркин вообще духун жүрүп калат, алгысы келбей калат. Жакшы ниет кылып алса, берки ниетин пах этсе ошол жерден өлтүрөт. Андан кетип атып, дабыр нерсени көрүп калса, дабыр нерсени сүйлөйт. Эң кызыгы, аял кишилер эки-экиден түшүп калса, вообще темада. Булар вообще башкача сүйлөшөт да, келип эле отуруп эле. Жанагы чай коюп аткан келинди көрдүңбү дейт да берки кеченде. Нейсе, ошо биздин айылдагы жанагы Жаңыбай байкенин улуу баласынын келини болчу да. Ошо 3 жыл жашап төрөбөйт деп кетирип, анан кийин бекке келип, тиги Айжаркын эжеге келин болуп, мына азыр 3 төрөп коюп атат. Ал көрсө тиги бу келинден эмес экен, тиги Жаңыбай байкенин аялынан эмес, баласынан экен да депчи мындай. Вообще темада. Баягы үйдүн жанынан кетип атып, мыекте Жаңыбай экен улуу баласынын келини жашайт деп өткөтөсүң. Шу деген боюнча. Муну Ош Бишкек каттаган таксистердин темасы такыр башкача да. Барып эле клиент акыркысы алды бош кел отур дейт да. Алдына келип отурасың дагы клиент толгуч артында отуруп калган болосуң да. Өзүң түшүнбөйсүң артында отурганыңчы. Анан айдаганда да сүйлөшүп кетели дейт да. Мени сүйлөшүп кетели дейт да, кетип атып эле базат. Сүйлөшкөнүң бүттү. Акырын айда, акырын эле кетип атам, акырын айда, акырын эле кетип атам. Ушул эле теманы сүйлөшүп кете бересиң дейт, кара балтага чырчы.
Қарып алтыдан нары кіргенен дәлше басқанда уже ақырын айда дегін келмей қалады. Клиенттің бардығы ұқтай баштағанда тегі шофер кейі баштайды. Ұшы брат, елдің бары ұқтап қалу әлі жалғыз кетесің дегенде айтасың да. Конечно, ұқтайды да, сен мұнымда айды бастың, жамандықты көзің көрбесін де ұқтап алады кені бар мұна. Не болса да мен ұқтап атқанда болсын дегені ол бар. Бар ұқтап алады кені жалғыз кетеді қан мұнымда. Ал емі кейбір кішілерді салып алып кетіп атсаң, мұндай кайырақтар түшіп қалғанда шағырдың ішінде вообще башқа темада сөйлеседі. Аларчы аялын жамандай баштайды қа. Оша жеңең настроениянан түшіп қой, 3 күнден бері бұқайда дөм дейді. Бұл аял кешіге не жетпек білмейіп дейлі. Аялын жаманда болып кетіп отқанда баяғы байкені қара олтыр борың орып кетіп қошала кереулі аялын сауа қойғын келеді. Бағамен қошыл кереулі шында. Башқаша дамындай, темамыз башқаша кен. Ал эми өзі жашоодо аял киши менен эркек кишинин бири-бирине таарынганы аябай окшош болот экен туугандар. Эркек үйүндө 3 күн настроениясы жок жүрүп кала турган болсо эле аял шугайна. Өзүнчө эле ондот балдарынан сурай калып, атаңарга эмне болгон деп эле чана. Арбалекеттер сүйлөп, подружкасына чалып эле. Подружка кандайсың тиги? Аяшың 3 күндөн бери настроениясы жок жото бир башкача болуп калды. Келбейсиңби сүйлөшөлүм дейт го. Ал урган боюнча жетип келет, кирип келе. Не болду дегенде, отур айтып берем. Аяшың 3 күндөн бери ушундай болуп атат дегенде, тиги баягы сорот коюш жок да. Ден соолугунда проблема болуп аткандыр, же иштеринде проблема болуп аткандыр деп сүйлөп коюш жок. Ошо жерден эле күйөп аткан отко эле май чачат. Ооба, эркек бузуларды ушинтип калат. Тиги Айгүлдүн күйөөсү да ушинтип кетип калбадыбы? Дегенде эле тиги шокко делийлеп баштайт. Анан сороткондо дагы жакшы соротот да. Балда эми ыйлаба. Бир тамчы көз жашың арзыбагандан кийин эмне ыйлайсың? Сен эле эркегиң ушу дейсиңби? Элдин эркегинин баары ушу дейт. Бир эркектин айынан целый эркек сөзү кат ошо жерденчи. Эркек көчөгө настроение болуп чыгып калса, аныкы деле окшош болот экен. Эмне алса, аяшың мени жейт десе, эми аял киши да тең эле кой деп коюш жок да. Сен эле аялың ушу дейсиң. Элдин малдын аялы ушу. Мына мен да мээм жок жүрөм дейт го. Көрсө жашоодо бардыгыбыз эле ушу экенбиз туугандар. Анан ушуларга таарынгандар. Таң каласың экеде туруп. Өзі қырғыз елі оригинал менчи. Шунчалык кыргыздарды мен таң калып бүтпөйм. Мен кыргыз болуп жаралып калганыма сүйүнөм да бе. Биз башкача жаралганбыз. Биз эң кыйын элбиз туугандар. Биз кыйынбыз десем эле менин досторум айтып калат, квартирада жашайсың да, кайсарыңа кыйынсың, жүрчү деп. Эми маселе квартирада эмес, мындай кыйын экенибизди мына жашоодон эле байкасаңыздар болот да. Канча мамлекет болсо мээсин оорутуп, чиритип бир нерсе ойлоп табат, туурабы? Кыргыз эчтеке таппайт. Зачем ойланып? Биз кыйынбыз да. Бизге чыгарып берет, биз только колдонобуз. Биз элементарный тиш чукуганга зубочистка чыгарбайт экенбиз. Зачем чыгарып? Биз кыйынбыз да. Бизге кытайлар чыгарып берет, биз чукуп кайф кылабыз го. Чукуган жакшы көрөбүз го жашоодо. Рахмат. Жер деле бар, Кудайга шүгүр. Дыйканчылык кылсак деле болот. Зачем дыйканчылык кылып? Биз кыйынбыз да. Дуңгандар келип пияз айдайт, биз бар 500 сомдон ото беребиз. Дагы 500 сомго жулуп үйүнө апарып жей беребиз. Анан кайра сатып алып ошо 500 сомго жей беребиз. Кыргыздын өзүнүн бир оригиналдуу характери бар экен ушу. Ана мага көп айтып катты мынабычы. Мына Мадина базарына барсаң, башка улуттардын бардыгы контейнерде отурат экенде, биздикилер эле тачка сүйрөп жүрөт. Таң калбай эле го, кыргыз деген конок бейле. Эми элестеткиле өзүбүз контейнерге отуруп алып, конокторго тачка сүйрөтүп койсок тура болбой калат го дейм а? Биз дайыма мындай конок сыйлаган элбиз да. Ошон үчүн коноктор капа болуп калбасын деп ошон үчүн аларга биз өзүбүз тачка сүйрөп, аларды отургузуп коебуз да мындай. Оригиналдуу элбиз, оригиналдуу. Анан дагы биз мындай бир башкача дагы бир характерибиз бар, мындай жутунбайт экенбиз, такырчы.
мындай ата-энелерибиз деле балдарына тилек кылганда нормальный мындай. Ушу балам тың чыкса экен, бай жашаса экен, тим эле бай болуп чирип кетсе экен деп айт. Аман эле болсо экен, аман эле болсо экен. Эптеп эле 2 комната үй болсо ошол жерде жашай берсе, бол деп берчи. Ушу ниетибизди эле табат экенбиз өзүбүзчү мындайчы. Мында карап көрсөң, биздин табиятыбыз ушундай экен да. Дагы биздин оригиналдуу жактарыбызды мындай айта берсең түгөнбөйт да мындай. Толтура. Акыркы учурларда биз ушу эптеп-септеп деген жашоого көнүп алдык, туурабы, туугандар? Эптеп-септеп таң атса, эптеп-септеп концертке барсам, эптеп-септеп көрүп анан эптеп-септеп үйгө барып уктасам, эптеп-септеп таң атса сүттөп атып, акыркы учурларда эненин курсагындагы балдар ойлонуп калды. Эптеп-септеп аборт болуп кетпей төрөлүп алсам. Анан эптеп-септеп бутум чыгып басып алсам. Анан эптеп-септеп 18-ге чыгып паспорт алсам, эптеп-септеп Россияга кетип калсам, аяктан эптеп-септеп иштеп кел жер алсам, эптеп-септеп үйлөнсөм, эптеп-септеп балалуу болсом, эптеп-септеп алар чоңойт, эптеп-септеп 90га чыгып, эптеп-септеп уят болбой тынчып калсам. Мен дагы ушул сөздү сиздерге эптеп-септеп айтып алсам, анан сиздер эптеп-септеп эле кол чаап койсоңуздар болот.